Толкундуу учак Америкага болгон саякат Чикагодагы мекендештердин ийгилигин көрүүгө болгон тилек бизди кубантып турду. Америка Кошмо Штатына жакындаган сайын жүрөк тез согуп, кыргызстандыктарды көрүүгө шаштык. Мыкты эмоция, кубануу, кыргыздын кыйындары кыялымдагы Америка долбоорунда. Биз баштадык. Саламатсыңарбы, урматтуу биздин телекөрүүчүлөр. Кыялымдагы Америка теле долбоорунун кийинки каарманы Мека өзүнүн сулуулук салонун ачып, Чикаго шаарында эмгектенип келет. Бизден алыстабаңыздар, кызыктуу болот, бизди көрүңүздөр. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сизге Кыргызстандан чоң салам. Кош келиңиздер менин салонума. Мека Бейшембиева 1988 жылы 16 январда Ысык Көл облусунун Жетөгүз районундагы Липенко айылында төрөлгөн. Муса Рускулбеков атындагы Кыргыз экономикалык университетинин менеджмент жана туризм адистигин аяктаган. Чикагодагы Roselle Schools of Cosmetology колледжинде 2 жыл окуп, билим алган. 2022 жылы Meka Hair сулуулук салонун ачкан. Хоббиси жаштайынан чач жасаганга кызыгат, кол өнөрчүлүк кылганды жактырат. Бир уулдун энеси бактылуу жубай, өз ишине так, жоопкерчиликтүү. Чикагодон Кыргызстанга салам. Келишимдүү келбет, мыкты чач жасалга, чачка туура кам көрүү, чач боёо мунун баары Meka Hair сулуулук салонунда. Кыялымдагы Америка теле долбоорунун бүгүнкү каарманы мээнеткеч аракетчил 34 жаштагы Мека. Ал ушул жылдын февраль айында дал ушул сулуулук салонун ачкан. Эң башындагы ошол стейтбордтуку. Ал Америка берет сага, ошакта окугам. Барып экзамен тапшырып 2 жыл окуп алганым. Ушунун болсо, анан бизнес ача аласың. Анан муну окуш бул легальный, ошо сага берет уруксат. Эми сен ача аласың бизнес, мынакей ушуну бүттүң, ушунча ушулардын баарын бүттүң деген эң главный сертификат. Экинчиси болсо дагы чачты багы эмес химический дарылаш үчүн, кератин, ботекс, нанопластика деген баарын кылгыш үчүн уруксат аласың дагы, окуйсуң ошону дагы. Бул өзүнчө? Өзүнчө. Бул дагы ошону окугам. Бул болсо ошо бизнес сертификат, бизнес ачыш үчүн ошо жака барып, өзүң үчүнчүсү бизнес ачам деп барсаң, ушундай сертификат берет сага. Ушундай лайсенстарым бар, ушуну ачкым келип атат десең, анан Америка сага өзү макул деп сени карап текшерип, ошо нерседен өткөндө анан сага берет. Бул прайс ошо эркек балдардыкы $35, аялдардыкы $70, кичинекей балдардыкы 25, кыздардыкы 35. Бул жакта уже ар кандай прическалар $50 өйдө кетет. Боектур $45 өйдө кетет. Жандай окрашиваниялар ошол дагы $150 өйдө кетет. $35 болсо $35 басып коесуң. Төлөй берет, да? Анан уже карточкасын киргизип, анан төлөй берет. Кээ бирлер наличка төлөй берет, да? Ооба, наличка. Бул аябай удобный. Удобный Америкага. Бизнесиңде 2 эшик болуш керек. Клиенттериң бирдемке болсо качып чыга тургандай болуш керек да. Ошонун баарын карайт бул жакта. Стандарттар ооба, өзүнүн эмеси, закондору. Бул чач красить эткен жер. Краскалардын түрлөрү, кызыл десеңер кызыл, күрөң десеңер күрөң. Бул ошо башкача эме иштейт, өзүнүн эмеси менен. Өзүн мындай коюп туруп эле, мынтип басып өзүң граммдап чыгарып кошосуң да, аралаштырып, бир свет, күрөң свет кылып бер десе, сен өзүңдү 20-30 граммдан кылып, өзүң мындай баскан сайын мындай өзү чыгат да. Анан өзүң кошосуң. Американецтер аябай мындай жеңил адамдар. Көчтөн көрүп эле дагы сен менен күлүп учурашып, эме кылат, анан келгенде дагы келдим, сени көрдүм, сени интернеттен таап алып келдим, чачымды кылып бер, соңго аткенсиң деп келишип эле, ошол жактан эле уже сени баягы немең көтөрөт. Настроенияңды көтөрөт, анан
бул 100%тен дагы сон болду. Мен даже мындай эксепт кылбай аттым эле, мондай мен даже ошондой кылып болот деп ойлоп аткам деп эле ошол жерден баягы эмоциясын чыгарып ушактан рахмат деп алып мен бүттү сага келем деп ушундай кичинекей баладай болуп ушундай болуп чыгарышат да. Биздикилер башталганда эле сен канча жылда опутуң бар деп эле ошол жактан башталат. Суроолорду берип, анан бүт электе эле могу жерде аласыңбы? Кичине могу жерде кичине кыскартыш керек, могу жерде кичине көтөрүш керек деп атып баягы жерден эме кылат да. Билбейм ушуну анан жакса дагы деп мынтип алып эле кетет. Карманыпчы, мындай айтканды биз үйрөнүшүбүз керек дейм. Кыргыздарчы эмоцияны чыгарыш үчүн жакса, от души жакты, молодец, мага сон жакты деп монтип эле айтып кетишкенди бизде билбейт. Мекендешибиз чач кыркуу, айымдардын чачын өзгөчө кылып жасап, сулуулук, кубаныч тартуулууга болгон каалоосу күч. Анткени каармандын кызматын пайдаланган ар бир айым же мырза улову чын көңүлдөн ыраазычылыгын билдирип кетет. Көксөгөн, эңсеген, жактырган кесибин аркалап, ырахат менен иштөө ага күн сайын дем күч берип турат. Канча жылдан бери бул жактасыз? Анан негизи эле ушул кесипти аркалаган эмне себеп болду? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. 9 жылдан бери Америкада келгенден бери ушул сулуулук сферасында иштеп калдым. Так башка эми мен бүттүм элем университетте Кыргызстандан. Менеджмент туризмде. Бирок ал профессия менен кетпей эле сулуулук көп жага берчү эле. Сулуулук сферасы ошол кыздарды сулуулап ошого ушул эмемде калып кеттим. Өзүмө жагат. Кичинекей кезимден бери эле жакшы көрөм. Үйдөгүлөрдүн чачтарын өзүм эле ала берчүмүн. Окубай эле өзүм эле мындай отурду эле кескилепчи, аларды сулуулай берчүмүн. Кыздардын баса калып боечумун беттерин. Негизи Америкага келгенде бир кандайдыр кыйынчылыктар болдубу? Мындай салон ачкан оңойбу? Кандайдыр бир процедуралары болсо керек? Урчулугу жок, бирок Америкада окуш керек экен, аябай. Кыргызстанда бизде парикмахердин же маникюр болуп, же башканын окуусун окуганда бир аз эле саат окуйсуң. Же ай, 6 ай, может 1 жыл. Бул жакта колледж катары окуйт экенсиң. Колледжди бүткөндө эле 2 жыл, 1,5 жыл окушуң керек экенсиң. Ошону окуп, маникюрду өзүнчө окуйсуң, өзүнчө лицензия алып чыгасың, чачтыкын өзүнчө, тырмак, кирпиктикин өзүнчө, беттикин өзүнчө кылып алып берилет да. Меники болсо мындай общий, ошонун баары ичине кирет, ошонун бүт баарын окудум. Ошондо мындай салонго ачканга ошол баарын окуп турушуң керексиң, кичинекей бирөөнү эле эмес, баарын окуп турушуң керексиң. Ошого 2 жыл кетет экен, ошонун бүт баарын окуш үчүн. 2 жыл ошо 1000 суроого ответ бересиң. Окууну бүткөнгө чейин, бирок Кыргызстанда дагы мен бүткөм да бул сфераны. Ошол сертификатым ошондо которулган английский эмеге түрүндө которулган үчүн ошол менен мени 2-3 күнгө жумушка алышкан. Ошондо ошол жакта иштечимин, кресло арендовать этипчи өзүмө. Анан кийин өзүм уже опыт алгандан кийин эми өзүмө иштейин деп анан өзүмө ачтым. Жүрүп эле көчтөн алып киргизип иштете албайсың. Ал адамдын дагы лицензиясы болуш керек. Потому что эртең сени текшерип келет, биякта лицензиясы жок, ала албайм жумушка. Алдар дагы мага окшоп окуп келиш керек. Эмне билет, кирпик билеби же тырмагын билеби, эмнесин, ошонун лайсенсы болуш керек. Ошондо жумушка ала алам, а так ала албайм. Бирок ошондой бүткөн кыздар бар, чогуу менен окуп бүткөн кыздар, ошолор менен иштешет. Аларга кандай критерий менен тандап аласыз? Алардын ар бири мисалы үчүн өзүнүн нерсеси бар. Өзү ошондон кыйыныраак, ошон үчүн ошонусу менен иштейт. Мисалы үчүн чачты химия кылып деп коет, тармалдатып, ошондой кудрявый кылып бериш үчүн ошону иштеген бир кыз бар өзүнчө.
анан чачтарды дарылап баягы өзүн восстановление келтириш үчүн ал өзүнчө кыз иштейт ал жөнүндө. Мужской мастер болуп өзүнчө бир кыз иштейт. Мен өзүм сенин желанияң болсо, любой жерден өзүңдүн мечтаңа жетсең болот деп ойлойм. Машина алам десең, же үй алам десең, же бизнес ачам десең, же бирдемке чоң окуу жай ачам десең, сага акчаңды дайындап берет. Эме көп условия түзүп берет, аябай оңой кылып сени даярдап берет өстүргөнгө. Өйдөдө өбөк, ылдыйда жөлөк болоор таянычы, кыйналган кезде жардам бере турган инсаны анын жолдошу. Ынтымактуу үй бүлө бир уулду тарбиялап, кыял максаттарына жетип, жасаган кыймыл аракети менен уулун мээнеткеч болууга үндөп келет. Чикагодо жашаган бүт кыргыздарды келинчегибиз тейлейт. Ошо анан көбүнчө орустар, ошо американкалар келип, чачтарын кыркып кетишет. Аябай жакшы кыркат. Аябай популярный болуп, өсүп, эметип кетип атат ошо. Ачыл эле. Башка штаттардан келишет, атайын чачын кыскартып кетейин деп. Инстаграм немелерден келет да аслында, э? Инстаграмга баракчасын карап туруп эле, аябай сонун сүрөттерин киргизет да, анан деп аябай азыр американкалар көп келип атат. Очередь, запись толуп кеткен, бир ай алдыга жазылышат. Жакшы. Сонун. Ошо мындай жанагы все равно алыста жүргөн мындай үй бүлөлөр мен ойлойм да ынтымактуу болуш керек, э? Чем жакта. Ооба, бул жактын жашоосу, культурасы башкача, американецтердин түшүнүш кыйын, ошондуктан бул жактагы башка эле жоочун эле кыргызды көрсөңүз, өзүңүздүн тууганыңыздай көрүп, сүйүнүч пайда болуп, алыстан эле сразу учурашып, каяктансың деп чогуу чай ичип турабыз. Бул жакта кыргыздар аябай уюмдуубуз. Кыргыздар бирок жылдан жылга көп келип атышат, көбөйүп атабыз. Комубуз бар өзүбүздүн кыргыздардын комьюнитиси. Көбүнчөсү трактовый бизнестери бар, ресторановый бизнестери бар. Бул жакта аябай көбөйүп атат. Анан бизде пока биринчи болуп салон ачтык, салон красоты. Буюрса жакшы болуп кетет, да? Адамда ошо эмнелерди баалайт элеңиз, анан кайсы сапаттарын баалайсыз да, анан эми алыс Чикагода жүрүп, мисалы үчүн Кыргызстан үчүн жүрөктө күйөсүңөр да, анан негизинен кандай сапаттар менен адам өзүнө мындай цель коюп жашаш керек да? Кандай деп ойлойсуз? Бизде Кыргызстанда баары трак айдаса бет, баары трак айдап же баары айтиге кетсе, баары айтиге кетип атпайбы азыр? Ошондой немеде кетпейби, өзүнүн цели менен кетсе, ошондо жетишет. Көбүнчө адамдар келет дагы өзүнүн сүйгөн нерсесин, өзүнө жаккан нерсесин көп ойлобой, башка адамдарды карап туруп, бул айтиге кирет экен или трак сферасына кирет экен деп туруп, адамдар эмне кылса ошондой кылганга биз эме экенбиз да, адамдарчы. Бирок өзүнүн сүйгөн нерсеси, хоббиси, например, калып кетет. Анан баары бир келип акырын ошо өзүнүн эле эмесин кылат. Кайра эле. Себеби ал өзүнүкү эмес, трак айдаган, например, ресторанда иштеген. Вот ошондуктан мен ойлойм, ар бир адам өзүнүн сүйгөн нерсесин артынан кетсе, ошо өзүнө эле жакшы болот дейм да. Анан башка адамдарга да, себеби ал өзүнүн сүйүүсү менен кылат да. Эч качан чарчабайт, ар дайым ошол жанында болот да. Анан башка, например, айтиге кирип алса, например, элдер айтиге кирсин или зарплатасы жакшы деп кирип алса, анда стресс болушу мүмкүн. Өзүн сүйгөнү эмес, по-любому таштап коет да андачы. Анан кайра эле барат өзүн сүйгөн. Ошондуктан адамдар өзү менен ачык болгон жакшы дейм да. Өзүнө ачык болуп, ошо өзүнүн сүйгөн нерселеринин артынан кетсе, мечтасына батыраак жете берет деп мен ойлойм. Например, менин келинчегим чач карканды аябай сүйөт. Ар дайым бат эле кыркып кетирип ийбестен ошол клиенти менен отуруп, ушу чын жүрөгү менен
обслуживание кылганга аракет кылат да. ооба кетирбей. Сизге келген ушул клиенттер менен эме көп жанагы все равно өзүнчө бир маектеш болуп калат болушуңуз керек. Ошол жөнүндө деле айтып берсеңиз. Ар бир келген клиент өзүн келгенде парикмахерскийге келеби, салонго келеби, как будто өзүнүн бир немесине келгенде болот да. Анан кийин чачым келген клиент кээ бирде чачын жакшы кылбасаң деле ал келе берет өзүн баягы ар бир өзүнүн жанагы дос катары келеби же маектешкенге келеби, өзүнүн эмеси менен бөлүшүп мындай болуп атам, дегендей болуп атам, мындай целдер менен кандай деп ойлойсуң же ушундай өзүнүн эмесин төгүп баягы чачын алдырганча өзүн ачылып бир сыйра өзүн айтып кетет да. Бул жакта Америкада бизнес ачыш кыйын эмес экен да. Кыйын эмес да, мындай оңой. Оңой дегенде сен ошо главный өзүңдүн закондоруңду өзүңдүн бузбай жүрсөң эле анда сага оңой болот бардыгы. Бул жакта только закон менен иштейт. Мыйзам түрүндө. Ушу бизге Америкага келгенде Американын эмеси жакты, бул жактын культурасы аябай башка экен. Элементарный эле очередке турганда биз Кыргызстанда ким биринчи, ким экинчи эч кандай карабайбыз, ушу кирип кете беребиз. А бул жерде аябай сыйлашат экен, бири-бирин сыйлашып, бири-биринин ошол очередин алып койбойн деп унчукпай эле баягы булар билишет да заранее. Анан ошону үйрөндүм Америкада, очередь алышты. Анан булар бири-бирин сөз сүйлөп атканда до конца угушат экен, бузбайт экен. Personal space деп коет, мындай эмне деп коет? Жакын жолубайт экен адамга, эгер итин менен кетип атса, итиңди сыласам болобу деп уруксат биринчи сурап, ошондой аябай культурасы бизге жакты. Анан буюрса биз дагы ошолорду өзүбүздүн жашообузга үйрөнүп колдонуп атабыз. Ийгиликтин ачкычы өзүңдө деп билген каарман бизнесте, жашоодо, жумушунда ийгиликтүү болуусу үчүн тынбаган эмгегин жумшады, изденди. Сулуулук индустриясында өзүн таап, жеке бизнесин кура алды. Өз күчүнө ишенди. Максатынан артка кайтпай, алдыга умтулуп, кыйынчылыктарга карабай өз кыялына жете алды. Кайра башка да бир ойлоруңуз болсо керек, дагы бир бизнес менен алек болом депчи. Ооба, келечекте пландар аябай көп. Мека салон дегенди сейт кылыш бүт дүйнө жүзүндө мен планым ошону аткарып, анан дагы мен ошо кийим тиккенди жакшы көрөм. Ошол дизайн боюнча дагы көптөгөн пландарым бар. Анан ошо аялдарга, эжелерге айтмакчымын, өзүңөрдүн үстүңөрдөн аябай иштегиле, өзүңөрдү карагыла. Биздин теледолбоорго катышканыңызга чоң рахмат. Биз силерге жумушуңарда ийгилик каалайбыз. Ошо Кыргызстандын дайыма желегин көтөрүп, ошо Чикаго шаарында өнүгүп өсөңүздөр. Анан өзүңүздөр билгендей былтыр Пирамида телеканалына 30 жыл болгон. Анан ошо 30 жылдыкта биз атайын өзүбүздүн белектерди чыгарганбыз. Ошолорду тактыркоого уруксат этиңиздер. Сиздердин иштериңиздерге ийгилик каалайбыз, өнүгүп өркүндөй бериңиздер. Сиздердин Пирамида медиа холдингиңиздерге ийгилик. Алдыга жылы бериңиздер. Рахмат.